айылдык кеңештердин депутаттарын тандоо мажоритардык шайлоо тутуму боюнча өтөт. Анда шайлоочулардын көпчүлүк добушун алган талапкерлер шайланды деп эсептелет. Ошол эле учурда ар бир айылдык кеңештеги орундардын 30% айымдар үчүн бөлүнүп коюлган. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоого партиялар көрсөткөн жана өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер катышат. Жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, жергиликтүү кеңештин мүчөсү, башкача айтканда тиешелүү шаарда же айылдык аймакта каттоосу бар, 21 жашка толгон, орто билимдүү жана андан жогорку билими бар Кыргыз Республикасынын жараны шайлана алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 18 жашка толгон, биометрикалык каттоодон өткөн, паспорттагы каттоосуна ылайык жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп саналган жарандар добуш берүүгө укуктуу. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоо менен сиз жакынкы 4 жылда шаарыңыздагы жана айылыңыздагы жашооңуз кандай уюштурула тургандыгын тандайсыз. Сиздин тандооңуз жалпы келечегибиз.